Арамдыкы арамга, адалдыкы адалга кетет. Эгерде бул денең арам менен азыктанса, тозоктон башка каяка барасың, урматтуу мекендешим. Bir adam, bir sütçü adam var eken, süt biznes kılat eken. Sütün çoğultup, biznesin kılıp barıp anan acıga jönöйүн дейт экен. Acılıkka акча çoğultup, süt biznesten hem acıga jönödü. Acıga al uçurda ошол өзү тараптан bir кемеге чыгышка туура келет экен да. Кемеге чыгып, олтуруп жүрөт экен. Ошол жерде кемесиге bir уру да чыгат экен. Урунун маймылы бар, маймылын урулукка үйрөткөн, маймылын дагы. Маймылды да урулукка үйрөтүп, бул урматтуу мекендешим, маймылы баягы ажыга кетип жаткан сүтчү бизнесчинин акчасын урдап кетет экен. Урдап кетип, урматтуу мекендештерим, урдагандан кийин баягы маймылын ээси келип, урматтуу мекендештерим, бул маймылдагы кыймыл аракетин дуурап, бул маймылын өзү үйрөткөн ээси кайра баягы таштарды кеменин ичине таштайт экен. Бул дагы не кылат? Маймылдагы анын кыймыл аракетин дуурап, баягыны не кылат? Таштаганды баштайт. Бирок бул ажыга кетип жаткан адамдын 14 алтыны бар эле, 14 дирхам акчасы бар эле. Бирөөсүн маймыл сууга таштайт экен, бирөөсүн жеке кайыкка таштайт экен. Бирөөсүн көлгө, бирөөсүн кайыкка таштайт экен. Ошентип таштап, жетөөсү кемеде калат экен, жетөөсү урматтуу мекендешим кетет экен. Сууга кетет экен. Ошондо баягы адам тобо кылып, астагфирулла деп, албетте арам нерсе ажылыкка кирбейт экен. Мен сүтүмө, сүт сатып жаткан учурумда суудагы кошуп сатат элем. Суудуку сууга кетти, сүттүкү өзүмө калды дейт экен да. Кайыктагы окуя бул, урматтуу мекендешим. Алына турган сабак өтө көп. Арамдын напору күчтүү болот. Дегенде өтө күчтүү келет. Бирок тешип чыгыш да ошондо күчтүү болот. Өзүңүздү абайлаңыз, арамдан этият болуңуз. Салам.